Төртүнчү бөлүм. Чыныгы сыйлык, анын салымы. Ага күйөөсүнүн жүрөгү ишенет. Күйөөсү кирешесиз калбайт. Накыл сөздөр китеби 31 бөлүм 11 аят. Эми сен окугуң келген жаңылыктар, деп калды Джим. Күнүмдүк жаңылыктар жазылган гезиттин бизнес деген бөлүмү мага көрсөтүп. Андагы өз уяңызды курууда деген аталыштагы статьяда ар кандай кеңештер жазылган экен. Чыгымдарыңызды көзөмөлдөңүз. Чыгымдарды азайтыңыз. Акыл эстүүлүк менен соода кылыңыз. Карызга акча албаңыз. Күтүлбөгөн кыйынчылык убактысы үчүн жок дегенде 6 айлык жашоого жете турган суммадагы акчаны ар дайым сактап туруңуз. Ар бир айда инвестиция үчүн сактоо китепчесине акча салып туруңуз. Туруктуулук менен акча чогултуңуз. Мен таң калганымдан сөз таппай калдым. Менин гезитимде Кудайдын көз карашындагы сулуу аялды сүрөттөп жана анын бар экендигин айкындап жатат. Микроменеджменттин чыныгы чебери сыңары. Ал аял үй бүлөсүнүн финансылык абалын жакшыртуусуна баа жеткис салымын кошуп жатты. Аскердик олжолор. Кудайдан болгон сулуу аялдын жакшы иштери менен биргеликте анын үй бүлөлүк чарбага кошкон финансылык салымы аны күйөөсү жана жакындары үчүн баа жеткис кылат. Ал аял өзү эң мыкты сыйлык жана анын күйөөсү кирешесиз калбайт. Эмне үчүн экендигин түшүндүрүп берейин. Мыкты сыйлык. Киреше деген сөз накыл сөздөрдүн маданий мурасынан келген. Ошол мезгилде бир аскер тобу башка аскер тобун жеңип алгандардын башчысы жана анын аскерлери согуштан тапкан олжого ээ болушчу. Ушул олжолор алардын убагында акча жок болгондуктан байлык жана табылга катары эсептелинчү. Израиль музейиндеги Вавилон дубалынан табылган чоподон жасалган барельефти карап жатып, накыл сөздөрдөгү 31 бөлүмүнүн ушул аяты жөнүндө көп ойлондум. Чопонун бетиндеги барельефте биздин доорго чейин 701 жылдагы Лахис аттуу Палестина шаарынын тарыхый кулашы сүрөттөлгөн эле. Барельефтин сол тарабында шаар дарбазасынын жана шаар дубалдарынын алдындагы каардуу согуш чагылдырылган. Ал эми оң тарабында жеңүүчүлөр олжолорун, кулга айланган адамдарды, малдарды, тамак аштарды, күмүш менен алтындан жана асыл таштардан жасалган кымбат буюмдарды, кийим-кечелерди алып кетип бара жатканы сүрөттөлгөн эле. Тынчтык сыйлыгы. Согуштарга чыкпай эле же өлүмгө тикке карабай эле байлыкка жетүү мүмкүн. Тынчтык жолу менен деле байлыкка жетүүгө ар убакта мүмкүн болгон. Мисалы, адам калп айтуу менен, уурулук менен же алдоо жолу менен карызга акча алып, алыска качып кетүү менен, көп жылдар бою жашырынып жүрүү менен да байлыкка ээ боло алган. Жеке сыйлык. Бирок Кудайдын көз карашындагы сулуу аял күйөөсүнүн финансылык иштерине кирешени алып келип жаткандыгын билет. Ошондуктан ал муну жоготууну каалабайт. Ошол эле ал күйөөсү аны жана балдарын таштап, согушка баруусун, өмүрүн тобокелге салуу менен байлык жыйып келүүсүн, карыздарын төлөп жана үй бүлөсүнүн мүлкүн көбөйтүүсүн каалабайт. Жана дагы кылмыш жолу менен да акча табуусун эч качан каалабайт. Мына ошондуктан ал өзүн, күчүн, акылын толугу менен күйөөсүнө арнайт. Ал абдан көп эмгектенип, үй бүлөлүк каражатка өз салымын кошот. Ошондуктан мындай аялга ээ болуунун өзү кирешеге, байлыкка жана чыныгы сыйлыкка ээ болуу дегенди билдирет. Жоокер. Аял жоокер дагы боло алат. Башында биз жакшы иштерди кылуучу деген сөздү аскер тилиндеги термин деп аныктаган элек. Ушул эле ой бул жерде да тастыкталат. Еврей жана грек тилдери такыба аялды өзүнүн жөндөмдүүлүгүн күйөөсүнүн пайдасы үчүн колдонгон, баа жеткис сыйлык катары, күчтүү жоокер катары метафорикалык жактан тирүү сүрөттөйт. Мунун баары руханий сулуу аялдын күйөөсүнө толугу менен берилгендигин, күйөөсүнүн байлыгы жана жыргалчылыгы үчүн өзүн арнап койгондугу драматикалык жактан укмуштуу образды көрсөтүп турат. Ал берилген кызмат үчүн эч нерсе күтпөгөн жоокер. Ал өзүнүн өмүрүн жана болгон күчүн күйөөсүнүн жана анын ээлигинин аман эсен болуусу үчүн арнап коет. Ал күн сайын үй бүлө очогунун фронтунда салгылашат.
Ошондуктан күйөөсү согушка баруусунун кереги жок жана ал кирешеси да калбайт. Кудайдын планынын сулуулугу. Мен айтып жаткан сөздөр орой, руханий эмес жана таптакыр жагымсыз угулуп жатканын мен жакшы билем. Бирок 31 бөлүмдөгү аяттардын көбү акча тууралуу сөз кылат. Теңир өзү ушул бөлүмдүн 22 аятында акчаны иштеп тапкан, аны туура жумшаганды жана көбөйткөндү билген мыкты аялдын сүрөтүн тартып жатат. Мен муну окуганымда эмне үчүн акчаны колдоно билүү Теңир үчүн маанилүү экендигин ойлондум. Мен бул суроомо жооп табуу менен жакшы сабак алдым. Төмөндө акча маселесинин Теңир үчүн маанилүүлүгүнүн бир нече себебин жаздым. Теңир урмат сыйга ээ. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмү үй бүлөлүк бюджетти кантип туура башкаруу керектигин үйрөтөт. Кантип акча табуу керек, аны колдонуу жана көбөйтүү керек. Бул такыба аял үчүн болгон Кудайдын планы. Биз Теңирдин планы менен жүргөнүбүздө ал урмат сыйга ээ болот. Батага ээ болгон күйөө. Акчаны иштете билүү. Бул күйөөңүздү соороткон жана ага бош убакыт тартуулаган сиздин кызматыңыз. Финансылык каражатты жалпысынан күйөөңүз башкарса да, үйдөгү кожоюн бир гана сизсиз. Себеби күнүмдүк чыгымдарды эсептөө менен сиз акчаны колдонуп жатасыз. Мисалы, сиз акыл эстүүлүк менен соода кылсаңыз жана даяр тамак сатып алуунун ордуна өзүңүз тамак бышырсаңыз, анда азык-түлүккө азыраак акча сарптайсыз. Анан калса өзүңүз да тамакты азыраак жесеңиз да болот. Балдар бакубатта. Сиздин Кудайдын көз алдындагы сулуу эненин акчаны кандайча иштетип жатканыңызды эң эле биринчи болуп балдарыңыз көрүп турат. Сиздин кантип финансыны иштетип жатканыңызды, кантип акча иштеп тапканыңызды, кантип үнөмдөп жатканыңызды жана канча курмандык кылып жатканыңызды көрүп, байкоо менен балдарыңыз жакшы сабак алышат. Балдарыңыз акчага карата туура көз карашка ээ болушат. Алар башкаруучу энесин баалап, өздөрү да акчага акылмандуулук менен мамиле кылууну үйрөнүшөт. Өзүңүздүн үлгүңүз менен сиз аларды келечектеги жашоого даярдай аласыз. Курулган үй. Акылдуу аял үйүн курат. Ал эми акылы жок аял аны өз колу менен бузат. Үй акылмандык менен курулат жана акыл менен бекемделет. Акылмандык менен үй курулат. Бул эмнени билдирет? Үй ичи ар кандай кымбат баалуу, сонун мүлккө билгичтик менен толтурулат. Мындай үйдү кантип курууга болот? Каражатты туура колдоно билүү менен. Үйүңүз бакубаттуулукка толот. Чыныгы жылуу үйгө айланат. Сиздин мүнөзүңүз бекемделет. 31 бөлүмдө акчаны акылмандык менен туура колдоно билүү Теңирдин көз алдында жакшылык кылуу менен барабар экендиги айкын көрсөтүлгөн. Теңир бизди дагы бир жакшылыкка, акчага карата өзүбүздү башкара билүүнү тарбиялоого чакырат. Эгерде сиз чын эле үнөмдөөнү үйрөнүүнү кааласаңыз, анда көзөмөлгө ала турган адам бул сиз өзүңүзсүз. Кыскасы, акчаны коротпойм деген ар бир чечимиңиз бул үнөмдөө. Сиз жок дегенди айтканды үйрөнсөңүз, анда эң сонун түшүм жыйнай аласыз. Сактаган акчаңыз көбөйөт, чыгымдар азаят. Банктагы эсебиңиз туруктуу болот. Мына ушул мотивация сизге акчаны акылмандык менен колдонууга жардам берет. Жеке окуя. Биз баш кошкон алгачкы жылдары финансыларды жын башкарчу. Ал салыктарды төлөчү, чек китепчесиндеги балансты текшерчү, биздин жазуулар менен файлдарыбызды текшерип турчу. Акчаны колдонуу иши аны ушунчалык түйшүккө салгандыктан, анын жашоосу уламдан улам кыйындай баштады. Ал түнү бою чек китепчесин текшерип жатканын көрүү мен үчүн оор болду. Эртең мененкисин ал ишке кетээрден мурда жаңы келген салык төлөмдөрүн карап чыккан убактарды мен абдан жек көрөр элем. Ал кызматынан башка шаарларга узакка кетип калган мезгилдерде мен үйүмдө толуп бара жаткан кагаздардан коркчумун. Күйөөмдүн столундагы үймөк кагаздарды көрмөксөнгө салып, бош турган жерлердин чаңын сүртүп гана тим болчумун. Биздин жашообуз салыктарды өз убагында төлөө үчүн почтага чуркоо жана кезекте туруу менен өтүп жатты. Убагында төлөнбөгөн салыктар, кредитти ашыкча алганыбыз үчүн штраф төлөө сыяктуу финансылык милдеттемелерден
биз үмүтсүз абалга түштүк. Накыл сөздөрдүн 31 бөлүмүнүн кээ бир аяттарын жаттоо жана андагы Кудайдын сулуулугуна ээ болгон аялды изилдөө аркылуу мен Джимдин кээ бир милдеттерин өзүмө алуу менен анын жашоосун жеңилдете аларымды түшүндүм. Джимдин жардамы менен мен бухгалтерлик эсептин негиздерин, салыктарды төлөөнү, банк иштерин жүргүзүүнү үйрөндүм. Мына ушинтип мен биздин үй бүлөбүздүн финансылык бакубаттуулугуна өз салымымды кошо баштадым. Бул ишим кеңседеги жумуш болгон эмес. Жок, мен айлык акы да алчу эмесмин. Жөн гана үй бүлөнүн бюджетине карата менин милдетим жана кошкон салымым эле. Азыр болсо өзүмдүн жетишкендиктеримди сиздер менен бөлүшүүгө уруксат этиңиздер. Салыктардын баардыгын өз убагында кечиктирбестен төлөйм. Ошондуктан штраф жана пеня жок. Демек, акча банктагы эсепте сакталуу боюнча турат. Биз банктан сактык эсеп ачып, ага Джимдин баардык тапкан акчасынын анча чоң эмес бөлүгү которулуп тургандай кылдык. Демек, банкка чуркоонун зарылчылыгы азайды. Тажаткан иштер азайды жана акчабыз да көбөйүп жатты. Биз банктын кагаздарынын баардыгын өз убагында текшерип талкуулайбыз. Мунун мааниси биз учурдагы финансылык абалыбызды айкын билебиз. Күтүүсүз келген салык кагаздарын алдын алабыз. Демек, акчабыз да банкта сакталуу. Биздин чек китепчебиз ар качан биздин балансыбызды көрсөтүп турат. Бизге күнүмдүк финансылык абалыбыз маалым. Мунун мааниси биздин чогулткан акчабыз кылган чыгашаларыбызга басымдуулук кылат. Менин финансылык абалыбызга кошкон салымым жана бюджетибизди туруктуулук менен бекемдөөм аркылуу Джим канчалык жеңил дем алып, эс алып калганын айтуунун кажети жок деп ойлойм. Менин эмгегим аркылуу Джимдин бош убактысы пайда болду. Жана бул бош убакытты ал кызматындагы маанилүү иштерге жана үйүбүзгө жумшай баштады. Биздин кечтерибиз тынчтыкка толду. Ал эми эртең мененкисин биз баарлашуудан рахат алып жаттык. Биз ушунчалык эркиндиктин даамын сездик. Ошол эле мезгилде финансылык абалыбызды да толугу менен көзөмөлдөп калдык. Менин салымым жогоруда жазылган 4 пункт менен гана чектелип калган жок. Бул башталышы гана болду. Акча иштетүүнүн жолдорун, методдорун жана принциптерин изилдеп, тапкан маалыматтардын баарын окуп чыктым. Кантип каржылоо керектигин окуп үйрөнүүм аркылуу мен акча чогултууну жана Джимдин айлык акысын көбөйтүүнү үйрөндүм. Мен акча башкаруу ролуна олуттуулук менен кириштим. Сиз да ошенте аласыз. Сиз дагы. Кантип сулуу боло алам? Мен сиз үчүн мендей кенебес, маалымсыз бир маселе пайда болгондо, ой мен акча эсеп жөнүндө эч нерсе түшүнбөйм. Менин күйөөм баардыгын өзү кылат деп айткан аялдай болбооңузду суранып сыйынам. Мындай сөздөр балким бирөөлөрдө сыйлоо сезимин же ишенимди пайда кылар. Бирок чындыгында бул сөздөрдү айтуу акылсыздыктын, көңүл коштуктун, жетиле электин жана алсыздыктын белгиси. Сиз никеде турганыңызга же жалгыз бой болгонуңузга карабастан, өзүңүздүн кирешеңизди көбөйтүүнү жана бюджетиңизге салым кошууну үйрөнүшүңүз керек. Мен сиз үчүн сыйынам. Төмөндө акча агымын башкарууну билген мыкты башкаруучу болууга бир нече кадамдар берилген. Биринчиден, ишти жакшы кылууну үйрөнүү. Азыр сиз үй бүлөлүк акча маселелерин чечүүдө күйөөңүзгө жардам берүүнү каалап жатат болушуңуз керек. Сиздин күйөөңүз баардык кагаз иштерин өз алдынча башкарып жатканына карабастан, сиз да финансы иштерин башкарууну үйрөнүү аркылуу бул нерсеге өз салымыңызды кошо аласыз. Эгерде сиз биринчиден теңирдин алдында сулуу жана эптүү болуу менен финансылык иштерде жардам берип жатсаңыз, анда сиз салым кошууңуз үчүн чексиз мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуз. Экинчиден, финансылык маселелерди түшүнө билиңиз. Жеке финансыларыңыз жөнүндөгү маалыматтын баардыгын окуп чыгыңыз жана аларды чогултуңуз. Башкалар эмне деп жатканын изилдеңиз. Акчаны башкарыңыз, акчаны иштеп табыңыз, салымдарды кылыңыз жана чогултуңуз. Башында берилген өз уяңызды курууда статьясындагы идеяларды иш жүзүнө ашырыңыз. Үчүнчүдөн, күйөөңүз менен сунуштарыңызды талкуулаңыз. Эгерде сиз никеде турсаңыз, анда күйөөңүздүн айтканына баш ийишиңиз керек.
Ал үйдүн башчысы. Сиз болсо үй башкаруучусуз. Ошондуктан аз болсо да акча реформаларында же бир нерсени өзгөртүүдөн мурда күйөөңүз сизди колдойбу же жокпу билип алыңыз. Мен да ушул 3 пунктту күйөөм менен сүйлөшүп алгандан кийин гана үй бүлөлүк бюджет тууралуу китептерди жана статьяларды окуган элем. Джим семинарияда көп жылдар бою иштеп жүрдү. Бир күнү мен банкка акча салуунун 15 ыкмасы деген статьяны окуп калдым. Анан мен бул убакытка чейин үйрөнгөнүмдүн баардыгын колдонуп көрүүнү каалагандыктан Джим менен кеңештим. Мен ушул иш менен гана алектендим. Ал эми калган финансылык иштерди Джим өзү башкарып жатты. Ушул сыяктуу эле биз өзүбүздүн мүлкүбүз тууралуу маселелерди да кеңешип чечебиз. Мен эч бир маселени же көйгөйдү өз алдынча чечпейм. Азыркы айдап жүргөн унаабызды сактыкка коюу керекпи? Же эски унааларды сактыкка коюу керекпи? Мунун баардыгын Джим менен кеңешип чогуу чечебиз. Сиз эми акча маселесин чечүү үчүн кайсы учурларда күйөөңүзгө кайрылышыңыз керектигин түшүндүңүз деп ойлойм. 4-дөн, акча маселесин чечүүгө даяр болуңуз. Сиздин аймактагы китеп дүкөнүнөн чыгымдарды азайтууну үйрөтүүчү китепти табууга аракет кылыңыз. Банктардын сайттарын караштырып, компьютериңиз аркылуу эле салыктарды төлөөнү үйрөнүңүз. Бардык салыктарды сиздин банк аркылуу эсебиңизден эле төлөөнү адат кылыңыз. Маалыматтарды чогултуп жана билимге эле ээ болбостон, финансылык маселелерди терең изилдөө үчүн өзүңүзгө атайын бир бөлмө даярдап алууңуз керек. Бул бөлмөдө акча колдонууну үйрөнүү жана маанилүү маалыматтарды файлдарга бөлүп иреттөө иштерин аткаруу жеңил болот. Анан бир күнү сиз Кудайдын ишин үйрөнгөн соң, акча иштетүү жөнүндө көптү билгенден кийин, өзүңүздүн ролуңузду күйөөңүз менен макулдашкан соң, ишиңизге керектүүнүн баардыгына ээ болгон соң, сиз да өз үй чарбаңызга олуттуу салым кошо аласыз. Сулуулукка чакыруу. Кандай десем, бул сөздөр сиз каалагандай жагымдуу эместер. Бирок сиздин үй бүлөңүздүн финансылык маселелерин чечүүдөгү кылган жардамыңыз Теңир үчүн эң сонун нерсе. Менин кымбаттуум, бул китеп жакшылык кылууга, күчтүү мүнөзгө, такыбалыкка жана руханий сулуулукка арналган. Кудайдын көз карашындагы сулуулукка умтулууда, күнүмдүк жашооңуздагы ар бир кадамдын маанилүүлүгүн унутпаңыз. Үйдү башкарууда да, акчаны башкарууда да. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү бул ыйык аяттарды дагы бир ирет карап чыгыңыз. Теңирдин көз алдындагы сулуу аялды башкалардан айырмалап турган, акчаны акылмандык жана көрөгөчтүк менен башкара билүүсү. Ушул сапатты көрүү үчүн ыйык рухтан сиздин көздөрүңүздү ачып берүүсүн сураныңыз. Себеби андай аял чын эле Теңир үчүн эң сонун сыйлык жана тартуу. Мына ушуну мен сиздерге да каалайм.